Birinchi жолу мен пирожок десе мен пирожки жебейм деп калдым эле. Недовольный болуп, жинденip тамак саңар, депрессия тамак саңар, тамагы жесе дам болот. Sen muhtayısın, ben özüm muhtasam işime bak. Yok, olmaktır, okursun. 12 geçen uhtayımın. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Байгазан чайканасы. Көрсөтүүнүн өнөктөшү Белая Река компаниясы. Салам достор, дан программасы старт алгандай эле. Бүгүн биздин программабыздын өтө кызыктуу коногу келип калды. Барыңыздар бизге сурамжылоо жүргүзгөн учурларда Бактияр Токторовду чакырыңыздарчы деп сурангансыздар. Биз дагы жалпы командабыз менен аракет кылып, бүгүн биздин куттуу студиябызга баарыбызга белгилүү болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, өзүңөр иштедесиңер. Такыр студиябызга чакыра албай эле, сиз бошобой эле, биз дагы убакыт таппай эле. Айтор келгениңизге Кудайга шүгүр. Кандайсыз? Рахмат, жакшы, өзүңөр иштедесиңер. Рахмат, чоң рахмат сизге. Салам достор. Жумра журт менен амандашып алыңыз. Жаңы жыл менен куттуктап. Ушундай. Ошол саламатсыздар урматтуу достор, мекендештер, баарыңыздардын ушул кирип келген уй жылыңыздар менен куттуктап, ошо сиздерге ушул уй жылында майлуу, сүттүү, каймактуу, сары майлуу, кичине ачып кете турган болсо, айрандуу, кефирдүү, куруттуу жылдардан ишылып, полезный жылдардан болсун деп демекмин. Рахмат сизге. Эми баарыбыз эле билебиз сизди полон катыра басарыңызды. Эми Кудай буйрса күн жылыса үйүңүзгө барып полон дагы демейбиз. Ал эми бүгүн биздин жалпы телекөрүүчүлөргө эмне тамак жасап бересиз? Бүгүн жалпы телекөрүүчүлөргө тамак жасап турган өзү жаппайбыз да. Ооба. Жалпы телекөрүүчүлөргө ушул пирожок деген тамак жасап бермекчибиз. Мен мурда биринчи жолу мен пирожок десем, мен пирожки жебейм деп калдым эле. Көзсө бул башка тамак экен. Койчу башка тамак жейли десем, пирожок деген тамак экен. Пирожок деген тамакты Кудай буйрса бүгүн телекөрүүчүлөргө экөөбүз жасаганга аракет кылалы. Албетте бизге пирожокко ушул биринчиден картошка. Себеби пирожоктун негизги эмеси бул ингредиент деп коебуз, бул картошка. Картошканын башкача бышырабыз, баягы майга кактап бышырабыз, өзүнчө бышырабыз. Анан койдун эти кабыргасы. Баягы адам-атанын кабыргасынан умайына жаралган дегендей, бул кабырга таттуу. Ошо кабырганы метебиз. Анан пияз дегенде мындай ушунун баары. Мен эмне кылайын? Эми пияз турайынбы? Сиздер пияз тургула? Сиз пияз тураңыз, мен картошкачы. Мен пияз ачуураак келет, мен пияз турайын. Негизи 90 кабат тону бар, кичинекей бою бар дегенде, бул пияз тамактын эң даамын чыгара турган бул пияз. Ошондуктан пияз жок тамак болбойт, урматтуу туугандар. Ошого пияздан баштайын мен өзүм. Темадан алыстабай эле сизге суроо берейинчи. Кимге шайладыңыз? Шайлоого деги эле бардыңызбы үй бүлөңүз менен? Келинчегим экөөбүз барып, Адаханымда барып шайлап келдик. 6% кылган биз болобуз. Жакшы. Эмне үчүн ал инсанга добушуңуз берип келдиңиз, эгер сыр болбосо? Билбейм, ошол биздин көңүлгө жакты. Темирдей тартип деген жакты. Эми Кудай буйрса, Кудайдын эмеси, садыр авазы өтүп калды. Эми Кудай буйрса, негизи айтыш керек, бул бир кишинин иши эмес. Буга жалпы элибиз, жалпы эмелер аракет кылса, сонун Кудай буйрса Кыргызстан келечеги сонун болот. Мисалы мен өзүм эмени бүткөм десем, Политехнический институт. Мен инженер болушум керек. Бүгүнкү күндө ырчымын. Ошо ар бир адам өзүнүн баягы кесибине майын чыгара аткарса, менимче Кыргызстан оңолот. Ошондуктан азыр биздикилер баары саясатчы болуп кетти го. Бирок арасында сиз дагы болуп кете жаздадыңыз го. Аз калды. Номер 70 деп сизди көргөндө аябай сүйүнүп кетпедимби? Добушумду барып бере калайын десем ушундай болуп кетти деп. Мен Республика партиясында эми ал биздин кандай десем, алгач сизге Республика партиясынан сунуш түштү. Ошодон баштайлы. Кимден сунуш түштү? Эмнеден улам ошол партияны таңдап калдыңыз? Алдан аркысы эмне болду? Республика партиясында менин досторум көп. Ошолордун бирөө ушундай деп сунуш берди. Негизи айттым, мен
бизден ырга уруксат берилсе, ырдап ичине падеш алып коеюн дедим эле. Бирок тыюу салынганда. Тыюу салынган экен, бирок кандидаттар ырдаса дагы, бийлесе дагы боло берет экен да. Анан ошого немесинде эметип койгон. Ошого баягындай Республика партиясына кандидатура болуп, кандидат болдум. Бирок андан кандидат болгондон кийин кичине менде дагы баягы кызыгуу пайда болду. Маданият жагына иштесем болчу да экен. Депутат болбой калсам деле, маданият тармагына кичине өз билген эмемди, салымымды кошуп, билгенимди айтсам болчу да экен деп кичине кызыгып калган жерим бар. Анан Кудай жалгап шайлоо бузулуп кетти, жакшы болду. Эгерде депутат болуп өтүп калсаңыз, алгач эмнеден баштайт элеңиз? Бирок депутат болуп өтүп калсамбы? Өтүп калса элестетиңиз, сиз жогорку кеңеште отурасыз. Эми депутаттын деле мисалы өзүнүн эмеси бар да. Депутаттын колунан эмне келет, эмне жумуш кыла алат, баары эле депутатка кызыга берет го. Мурда мисалы привилегиялары көп болгон. Мурда кежи деген номер берген, гаи токтоткон эмес, нары бери. Анан министрлердин баарын коркутушкан. Бүгүнкү күндө негизи эле депутат болуш үчүн бул элдин өкүлү деп коет го. Эл үчүн күйгөн, элдин көйгөйүн чечкен, элдин баягындай ырксыздан корккон, анан элди ойлогон бир атуулдар керек деп ойлойм да. Мисалы мен депутат болгонго эмем жок. Менде даныйларым жок. Шыгым жок. Мисалы мен 12 чейин уктаймын. Менден жакшы деле депутат жок. Депутат эмес, беркиде жумушчу деле чыкпайт. Маданият кызматкери деле чыкпайт менен. Неге? Сонун уктайсыз го, бирок акыркы убакта жанагы. Жок, урдаса болот. Мисалы биз илкомуз келбей. Жок, концерттер кечинде болот. Анан чамча той кечинде болот. Ошо күндүз кечке күндүз уктайбыз. Илком келбей жаткан окшойт сизге. Бактияр мырза, жакшы ырларды чыкпагал кийинки убакта эмнеден уламыз? Жок, илком бар. Шарт жокпу же бирдеке. Мисалы бистонырлардын баарын өзүм жазып эме кылам да. Ооба. Анан ушул Кыргызстанда, ушул биздин кыргыз эстрада угуучулары, көрөрмөндөрү бир каалаган мисалы пирожок окшогон тамак жок болуп атат да. Ошону жасай коеюн десең. Азыр ошого бүгүнкү күндө жаңылык жок, бирдеме жасайын десең ошол каражат када келип такат. Жок, каражат деле эмес, мындай жаңы тема жок да. Поезд жөнүндө жаздым, мисалы үчүн, сулуу кыз жөнүндө жаздым, анан бала чак жөнүндө жаздым, Кыргызстан жөнүндө жаздым, дегени муну жаздым. Анан бир тема жок да. Балким азыркы замандын жаштары деп коелу, билбейм же, муунбу, табиттери башкача. Балким мындай шаңдурак керек эмеспи? Шаңдуу керек, негизи. Шаңдуу керек, жөнөкөй керек. Ошону билем. Шаңдуураак болуш керек, анан жөнөкөй болуш керек. Ошондой болсо эми мындай көңүл ачканга жакшы. Так, маңыздуу ырлар да бар, отуруп алып укканга. Адам негизи адам былай ырды уккандан кийин ошондон чери жазылыш керек. Ушул ырды уккандан кийин ата жөнүндө, апа жөнүндө болсо, ошо ата энесин эстеп, сүйүп, кайра ошондой бир тарбиялык мааниси болуш керек да. Анан сүйөмкөмдө баазы мен сүйөм деп өрөсөм ишенбей калат. Кандай сүйбөт го бул деп бул балдары бар, бала чакасы бар. Анан сүйүү жөндөрлөрүнө туш келбей калышы мүмкүн. Мисалы ошо ойлойм, ар бир ыр чыгаргандан кийин ошо ырың элге жардам берсе. Мисалы, мына буй деген ырды кичине кыйналгандар угуп, кошулуп ырдап, ошо баягы нерви жазылып, бир ыйлап атат экен да, анан кадимгидей дарлык касиети бар экен дебейм. Мен бир тааныштарым жубайы каза болуп ушул ырды көп угуп калган да. Айтчы да, ушул ыр менен эс алам депчи. Негидир мындай сизге кошулам ушул ырыңызга. Анан баарыбызга кызык, мага деле кызык. Сиз кандай ырларды угуп чоңойдуңуз? Кимдердин ырларынан таасирленип, кимдердин ырларына билеп калдыңыз? Мен биздин убакта ушул Союз кезинде эле ушул Антонов, Михаил Боярский, биздин өзүнүн Алтынбек Сапаралиев, Каныке эже, Эралиева. Анан ошо кыргызчалар деле, орусча, Тото Кутуня, Италия, чет ырлардан модерн төгүндөр анан чыгып калды. Чыгып, Челентано. Ошол
тура бүттүңөрбү? Мен сизге маегизге. Эмне кылалы? Эми Картошканы тура берейин. Картошканы тура берейин. Калемпир алып Сиз картошканы ушундай салса болот, бирок мындай эртерээк коноктор шашып аткан болсо, мындай эки бөлүп салса деле болот. Пиязыбыз тура алып бүттү. Майыбыз кызып калды. Калган маегибизди казан башынан улантса кандай дейсиз? Мейли. Отун сиз жагасызбы же мен жагам? Мен жагам. Сиз жагасыз, анда сиз картошканы алып сен эт алайын. Макул. Эң соңку көтөрүп алыңыз. Картошканы казан башынан жууп алайлы. Ошентели. Андан үстүнө коюп аласыз. Ошентели. Урматтуу замандаштар, Бай Казан чайканасынан сиздер үчүн бай азык продукциялары. Бул жерде полуфабрикаттар буйрутма берип алсаңыздар да болот. Бул жерде колдо жасалган адал жана даамдуу пельмень, манты, чучвара. Кудай буйрса биз да үйгө барып жээлдеп атабыз. Тамагыңыздар таттуу болсун. Мына Назира сулуубуз эме кухняга келдик, казан башына келдик. Биздин картошка аябай кызыл болуп үчүн майда кызытыш керек. Аябай жакшы кызытып алдык. Аябай жакшы кызытыш керек. Биз ушул кызыган немесини лээлдеп, бияка пияз таштадык. Мына пияз каранып калды как раз. Картошка берейин. Картошканы алып кел. 4-5 салабыз, бун баарын салбайбыз. Таштаганда бисмилла. Төрттөн салам. Төрттөн. Авайлаш керек. Bu depkir menен, kepkir menен, kapkir menен алыштырабыз. Бая борсоктогудай болуп, кып-кызыл болуп пишиш керек да. Анан нетиге курдак менен пирожоктун айырмасы ошол жерден байкасаңар болот. Картошканы отдельно, өзүнчө. Ооба, эт отдельно. Этти отдельно өзүнчө пишип алабыз. Даяр болуп калды. Алып чыгат окшойбуз. Болду, зөттөн кеч болду. Өттүр кеч болду. Биздин эфирибизде тамактар күйгөн эмес, Бактияр мырза? Жок, күйбөйт. Бисмилла. Ушундай кызарыш керек. Мындан Канчалык кызыл болсо, ошончолук даамдуу болот. Келиңиз, мен салып көрөйүн. Күйгүзүбөй эле. Кана келиңиз, менен салып көрөйүн. Кана. Бысмы. Экиден салып кой. Да, экини салып коеюн, төрттөн. Абайлаңыздар, майга колуңузду күйдүрүңүз. Май аябай ысып турат. Май канчалык ысык болгон сайын болсо жакшы болот. Май мындай от улуу болбосо былжырап калат да. Акыркы жолу казанга качан тамак жасадыңыз эле? Постоянно жасайм. Неге? Кече күнү жасагам. Сиз бирок эмеде жашайсыз да? Көп кабаттуу үйдө жашайсыз да? Ооба. Үйүңүздөрдө казан барбы? Ооба. Мына. Кайтан көрөсүз. Достор. Жакшы. Керек жок. Дагы төртөндү. Эң жакшы көргөн тамагыңыз, Бактияр мырза? Эң жакшы көргөн тамагым Абдушу жасаган тамак. Мен тамак тандабайм, баарын дей беребиз. Ушул даамдуу болсо болду. Даамдуу болуш үчүн жасаган адам көңүл менен жасаса, баягы көңүлү жок дегендейчи. Кандайчы? Түшүнгөн жокмун. Негизи көңүл менен жасаса, бисмилла деп көңүл менен жасаса, ошол тамак, ошол ошол жакшы болот, жакшы, сөзсүз жакшы болот. Ошондуктан эң жакшы көргөн тамагым көңүл менен жасаган тамак. Жеңемдин кайсы тамагын жакшы? Баардык тамактар жакшы. Эмне элешпейт. Бирден деле алса болот. Экиден деле алса болот. Мына достор, картошканын баарын бышырып алдык. Эми этти да ушинтип куруп алабызбы, Бактияр мырза? Бул картошканы урматтуу телекөрүүчүлөр татыныгай кылып, Назирадай кылып, таптыгай кылып, аппетитин куруп алабыз. Азыр эми этти куруп алабыз. Эми этти курам, жанагы отту ишти азайттык, себеби эт катуу болуп калыш керек. Көптөр билбейт, ысыган, катуу ысыган отко эт салганда эт катуу болуп калат да. Анын өзгөчөлүгү жана айтпадыңызбы, кичине маринадта кылып койсо жакшы болот келет да? Этти эми баягы эттин козун эти болсо анда сөз жок. Жумшак чыгат. Анан этти маринад этип алса да болот, эртерээк. Болсо, ушундан эле салып, бирок болот азайтып салсак, эт катуу болуп калат. Анан бисмилла. Бегине салам. Сиз салбай эле коесуз. Но вот тамак кылып атканда, аралашып атканда. Мен чоң апам үйрөткөн. Эме туруш керек да. Зикри чалып туруш керек, зикри чалып. Кудайга шүгүр деп. Субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар. Кудайга шүгүр деп. Зикир чалып турабы? Зикри чалып туруш керек. Макул анда.
Мен зикир чалып турайын, сиз істеген куру егиңиз. Ошондуктан мусулмандардын тамагы татуу болгондо ошол зикир чалып турушат. Анан дайрат алып тамак пышат. Biraz мен дайрат алып келгем. Дайрат болот. Анан тамак бүткөнчө көңүл туруш керек да. Тамак жарымдан телефон кармап жакта Mesela tamam çöküyüp falan o zaman şey, yes, emeğiler. Maksat ne oldu? Bereken var git var. Şondan senin benimle söz kaldın mı? Yok yok. Ana, kartoşka seyahatı öyle, bunu öyle güzel olalım. Seyahatken de gözü tamam kılır. Et düz dayır bolup kaldı okşay çıkaraylı? Et tuşun kızart olalım. Anca mesela biz gastrolda çok düdüğüyle sıkıntı var kandan da. Et salı kartoşka arlaştırıp hemen can salattan böyle. Bana sonunda tamam kılır. Onu kızartıp alsak, niye yapışını yaparsak? Boldu çıkarabız. Kastrolda hemen can salatta. Bu şorba olsan bile, mesela şorbalar bile, aşkar bile çıkmıyor. Şu et kızarsın. Ay, yaş kızar bakalım bırak. Öyle ne? Ne ikinci bölümü salarız? Bismillah. Bismillah. Ben çok tane salıp koyayım. Allah. Alhamdulillah. Kudayıma şükür, uşunday et bergen, uşunday kıyınçılık bergen, uşunday prezident bergen de öyle uşuntup jakşı sözlerde aytıyoruz ki tamam oynada. Bak ballarga buyursun da tamam aşk olsun Kudayıma şükür dep, daima tamam kısağında bu jakşılarda Kudayımdı şaratkandı mutlak tutsak. Недовольный bolup, jindelik tamak kısağlar, depresyon tamak kısağlar tamağlar size damdı olur. Şondan bardırdan emige köngül керек. Köngül açылып, sүйүлүп. Бактияр мырза, 50 жашта кызды болуш кандай экен? Кандай сезимдер? Son ekan. Men 40 yaşında bu balalı oldum bile, anan 42 yaşında öyle balalı oldum bile. Ben nereye göründü oldum bile, bazı çevir göründü oldum. Kança жашка кирип калды кичинекеңиз? Bir yaşka Kuday verse çıkartma, yanvar 20 yaşında. 50 yaşta kızdı oldu olganda çevir göründü, da yine oladı. Son ekan da evet. Таттуу көрүнүп ата башкалардан. Biz saat sayın görürsem sağım gidelim. Үйдө тамак бышырасызбы? Жеңе мындай жардам берген күндөр болобу? Bir cumada bir ayda bir yılda bir şunday. Балдарга жасап бересиз. Emre sizler aytkanda мындай благоустроенный үй деп коет. Этаж үйдү. Ошону берип коет. Көп кабаттуу үй. Көп кабаттуу баардык шарттар менен бар. Eski хрущевкада gaz бар экенде тамак жасаганын айы жок. Негизи тамакты мына отко бышырсаң андан да татуу. Бул газдан деле татуу, бирок отко бышырып мындай канчалык мээнет көп кылсаң ошентип татуу болот. Сокулуктан көчүп келдиңиздерби шаарга? Көтөрүлүп кетпепти. Сондуктан мен ойлогом негизи ушундай эме бар. Отко бышкан тамактын, отко кайнаган чайдын даамы бөлөк болот. Бул да өзү бөлөк болот. Анан баягы эң слабыраак кипятильниктеги бышкан чай жакшы болот, бирок сиздерсиз чайды. Мына карасыңар, картошканы көрүп алдык, эми этти да көрүп алдык. Бул тамактын жар 50% даяр болду. 50% Кудайым буюрса, дагы алдыда жумуштар көп. Азыр эми эт менен картошкону биз Куруп демдеп коебуз, куруп алгандан кийин. Куруп алгандан кийин демдеп коебуз. Канча убакыт демделип туруш керек? Жарым саат. Так, эми урматтуу телекөрүүчү, урматтуу Даам программасынын көрөрмандары, урматтуу Назира Сулуу айымдын көрөрмандары, biz emeği tamақтың, пирожок тамағының екінші бөлімінде өтөлі. Азында қорылған. Қайра салабыз бұны? Қорылған еттерін қайра, картошкасымен қайра қазанға салып тұрып. Азыр демдөө деген екінші бөлік. Мақұл. Ана, бисмилла. Картошканы. Бисмилла. Уақыт. Енді бетіне пияздан салабыз. Пияз салсаң. Барын бөле салам ба? Барын салып. Тамақта дам болу, туз болу болсо, жигит жашарбайт, кыз болу болсо дегендей, сөзсүз түрдө туз салабыз, тузу көп эмес, аз эмес, нормальный кылсачы. Өзүңүздүн тарихиңиздерге жараша. Суу куйбайбызбы байке? Суу куйса да болот, суу куйбай өзүнүн эмесине бышкан. Соогуна быш керек, Эми демдеп коебуз, Дам дуураак болот. Менимче, эми ар ким кандай.
Жакшы. Демдеп коелу, бисмилла. Демдеп койлук. Жакшы. Анда тамак пышканча кичине барыбыз турайлы. Баштайлы. Урматтуу замандаштар, баарыңыздарды уй жыл менен куттуктап, караңыздар. Быйыл уй жылына бардык өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан, Кыргызстандан өндүрүлгөн сүт азыктары. Белая реканын сүттөрүнү биз сүтүнү, сармайларын биз буга чейин деле жеп жүргөнбүз, аябай даамдуу. Мына азыр бул жерде быштак бардык сүттөн жасалган эмелер бар экен. Биек эфиринде ичип көрөлү. Ушул Ак Дариядай болуп, негизи ак деген сөз жакшы экен. Ушул Ак Тилек, Ак Дария, Ак Сүтөй болуп, Кудай буйрса жылыбыз жакшы болсун. Ушун тос сүйлөп туруп, кефирден осип коеюн. Мощный экен. Биздин баягы бала чактагы балдар бакчасында жүргөндө ушундай сүт берчүлөр, ошонун даамы келип баштады. Белая река. Бахтиярмырза, тамагыбыз бышкыча кичине маяк тура калалы. Эмне көтөрөлүк? Жаңы жылыңыздар менен. Белая реканын кефирин мага коюп коюп, сизге чоң рахмат. Деги эле Белая реканын продукцияларынын даамдап көрдүңүздөр белемби? Мына сүтүнү көбүчө жана кичинекей кызыма деп атпаймынбы. Анан сырыны чоң кызым жакшы көрөт. Анан майын мен жакшы көрөм, сары майын. Жакшы. Ол бекирде ошондо экен, жана айткандай бала чагымды эске салды. Урматтуу замандаштар, мына Белая река өзүбүздүн жаштакай Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарын ичип атып, Назира экөөбүз эчтик. Биокефирден мен бала чагым эске келип кетти. Ошондуктан ушуну ичкенче мен негизи сүт азыктары кичинекей балдарга, кичинекей торпокторго, улактарга жакшы го, кичинекейлерге. Ошого мыйныстан деген ырдап берсем, жакшы болчудай болуп турат. Чогурдайлы. Туғандарым сүйінші, бүгін бізіні ол бала төрелді, теңдеші жоқ күнге. Прам-пам-пам аппа сүтін аймалап, емгеніңді көрейін, аттатын шапқылап, о менгеніңді көрейін, майдысынан өлейін. Аппасының баласы, аттасының баласы, өсі берген шоң ойып дейсін, әлдіні баттасы. Аппасының баласы, да атасының әлі баласы, өсі берген шоң ойып дейсін, әлдіні баттасы. Тимілі баласы айтып отырды. Қарап оқшотым, жылдыз жаңған айға, анандағы оқшотым, таң шолпонды таңға. Аппа сүтін, мына қайра сүт бойынша, аппа сүтін аймалап, емгеніңді көрейін, аттатын шапқылап, о менгеніңді көрейін, майдысынан өлейін. Аппасының баласы, аттасының баласы, өсі берген шоң ойып, дейсін елдің батасы. Жакшы чоо. Бар манас айтсам деле болчу деп жатыр. Бирок кичинекейимде манас айткан жокмун го, комуз менен ырдачымын кичинекейимде. Ошо бала чака алып кетип калат экен могу. Кичкен сайын бала кыял болуп. Даамдуу аябай. Сизге мындай суроо. Парламенттик башкарууну таңдайсызбы же президенттиктиби? Менби? Президент тандайм. Президенттик башкаруу керек дейсиз. Президенттик башкаруу дегеним негизи bir үй бүлөдө бир киши башкарыш керек. Ата башкарыш керек. Парламент деген апа болсо, апасы деле эмеси бар да баягы. Макулдашып, негизи бир киши ачып керек. Мисалы, ушул Айказанга тетиге менен келсең да болот. Молодая гвардия менен келсең да болот. Советский менен ылый түшсөң да болот, туурабы? Эми ошону бир киши айтса болот да. Анан ошол 120 киши парламент айтып, бул жак менен келсең деле жетесиң, бул жак менен деле. Ошону талашып отуруп, тиякта светофор бар, тиякта КТРден өткөнчө ошол жерде пробка болот деп талкуулагычаң, бул жакта баягы ойчу ойлошчу тобокелчиң иши бүтүптү дегендей бир киши башкарган жакшы да. Ошончо президент башкарууну колдойсуз, Ооба. Тамагыбыз уш калдыбы, тамакты даамдап бербейлиби? Аз калдыбы дейм да, дагы бир 5 мүнөт барбы? Анда 5 мүнөт кичине туруштурсуз. Ошондой. Демдеп турсун. Демдесин. Сүт ичип турайлы. Кефир. Аккар жөндөп берейин, эмеге алып калдыр. Кышында. Сагынганда, саргайганда, сен келесиң 9 айда, бакарым. Мени менен кошо жүрчү, аз да болсо өмүр сүрчү, аппакар.
Akkar, sende ak süttün yüzü var, sende ak dilek suyu var, sende bir yaşlı ümit var. Tam, akkar, sende ak, la 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 la. Şu negizi aktık jakşı, men ak könekti jakşı görüyorum. Ak, dagı ne var le? Akkar var. Akkardı jakşı görüyorum, ak gülü jakşı görüyorum. Akkulardı yaxşı. Akkolарды жақсы көремін. Ақшым кигенде жақсы. Біз бес топ болып шыққанда сақтада ақшым, ақ көне киіп шықса элек, себебі көңілді ашады да. Ана света музыка ойнағанда деле ошо қызыл тазы болып эмеле. Мисалы үйдүн ичинде эле ак менен ак обой менен эме кылсаң, үйдүн ичинде кенендей көрүнүп турат. Көптөн күткөн тамагыбыз да бышып калды. Анан мен жакшы көргөн момент бул даамдап көрүү. Келиңсем, оозсеңиз мен аңча айрандан коеюн. Мына Назира биздин тамакта бышып калды. Негизи бул пирожоктун барысы экөөбүз жасадык, негизи жасалгасы бай казандыгы. Монда лавашына лаваш коюп, мындай жыгач идиштерге коюлуп, могу жасалгасы бар бай казандыгы. Рахмат. Үй шартына деле кара нан менен деле жесек болот, лавашка деле уруп, мындай кооздук үчүн. Ар ким өзүнүн табитине ылайык кылып жасаса болот. Келиңсем, бисмилла. Кана, бисмилла. Сиздер алла. Сиз алыңыз байке. Сага алып берейин. Эмнени алып берейин? Жок, мен өзүм алам, сиз алып келиңиз. Кана, бисмилла. Мен картошкадан алып көрөйүнчү, истеп көрөйүн. Мен деле картошка. Аябай кызык болчу да, майга курулган кана эме. Может, болуп тура? Окшош турбу? Сен мактабайсың, мен өзүм мактасам ишенбей калам. Жок, болмоптур, окшоптур. Кана, Назирге этин алай. Этинен көрө элем, э? Этин бар, аябай жумшак болушу мүмкүн. Тайт варту деген ушул. Урматтуу замандаштар, тамагыңыздар таттуу болсун. Дайыма үйүңүздөрдө нан болсун, пирожок болсун, эт болсун, дам болсун, лаваш болсун. Тамагыңыз аябай дамдуу болуптур. Сизге чоң рахмат. Аз кийин олтуруп тамактанып алалы. Эми жалпы телекөрүүчүлөрдүн баарын чакырабыз. Сиздер дамдап көрүңүздөр. Ушундай тамактарды үйүңүздөргө буйрутма берип алдырсаңыздар болот. Анын баардыгы Байказан чайканасынан. Байке, биздин көрсөтүү сизге эмнеси менен жакты? Ошо тамагы менен жакты. Негизи эркектин жүрөгүнө через тамакты через жылыт дегендей. Негизи даамдуу тамак даамдуу болсо жакшы ыр болот, жакшы сөздөр чыгат, жакшы президенттик башкарууда бар тамактан кийин болот. Демекчи, ошондуктан бул жерде Байказандын тамактары аябай даамдуу экен. Эмеси дагы жакшы, жасалгасы, абарасы аябай сонун экен. Анда продукцияларда кездешүүбүз Байказанда болсун анда. Келиңиз байке. Келиңиздер Байказанга. Көрүүчүлөр, барыңыздар, келиңиздер, дамдап көрүңүздөр, үйүңүздөрдөн айымдар жасап туруп, жакындарыңыздарды таң калтырып, жакындыраңыздардын, өзүңүздүн ата-энеңиздердин батасын алыңыздар, аябай жеңил жасалат экен. Анда көрүшкөнчө Кыргызстан телеканалынан көрө аласыздар. Аты жөнүм Назира Бердиғулова. Көрүшкөнчө. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Байказан чайканасы. Көрсөтүүнүн өнөктөшү Белая Река компаниясы.